Казанды канча таза кармаганга аракет кылбайлы баары бир күйүп карарып калат. Аны зым менен кырып агартууга көп убакыт, күч сарпталат. Бул рубрикабызда казанды же болбосо мискейди агартуунун эң жөнөкөй жана жеңил жолун сиздерге сунуштайбыз. Керектүү каражаттар: кир самын, кадимки кагаздар үчүн колдонуп жүргөн желим, аны канцеляр дүкөндөрдөн же киоскалардан табасыз. Ал да жок болсо соданы пайдаланыңыз. Алгач самынды теркадан өткөрүп алабыз. Үйүңүздөгү эң чоң казанга сууну куюп отко коюңуз. Кайнаган соң ага желим менен кесилген самынды саласыз. Кир самын толугу менен эригенден кийин ичине өтө кир болуп майланышып калган идишиңизди салыңыз. Ошентип жай отко 3 саат кайнатуу керек. Бул аралыкта сууңуз солуп калбашы үчүн үстүнө суудан куюп туруңуз. 3 сааттан кийин идишиңизди казандын ичинен алып, ага жылуу суу куюп муздатыңыз. Мискейдеги майланышып калган кирлер жумшарып калат. Аны казан кыргыч зым менен сүртсөңүз, мискейдеги кирлер өзү эле чыгып, жылтырап сонун болуп калат.